Turmuştun sırrın terengde. Ağarıptan daratkan, suyulup yıldız batkan. Kaldık o bekenizde, kışpay göz karaşkan. Antındı oyloptan da, köngülüm senden dayıma. Azır kış ayır yaşlar, özüngdüy bolsun dayıma. Jaydın bir mezgilinde, ağırlı tövbetinde. San gülden tanda üzgün, jaydары sülkesinde. Özüngdü sağa berende, ömürdün gülün terengde. Süйлöşkün gündürüzde, turmuştun sırrın terengde. Ağarıptan daratkan, suyulup yıldız batkan. Kaldık o bekkenizde, kıyışpay göz karaşkan. Antыңды ойлоп таңда, көңілім сенде дайыма. Азыр кыш айыр жаштар, өзүңдөй болсун дайыма. Jaydın bir mezgilinde, adırlı donun betinde. San gülden tanda üzgün, jaydары selkesinde. Özümdü sağa berem dep, ömürdün gülün terem dep. Süйлöşkün gündürüzde, turmuştun sırrın terengde. Jaydın bir mezgilinde, ağırlı tövbetinde. San gülden tanda üzgün, jaydары selkesinde. Özüngdü sağa berende, ömürdün gülün terengde. Süйлöşkün gündürüzde, turmuştun sırrın terengde. Ağarıptan daratkan, suyulup yıldız batkan. Kaldık o bekkenizde, kıyışpay göz karaşkan. Antыңды ойлоп таңда, көңілім сенде дайыма. Азыр кыш айыр жаштар, өзүңдөй болсун дайыма. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрүүчүлөр. Буларда роль ырдап бүтүп, кандайча сүйлөп калды деп жатсаңыздар керек. Бүгүн сиздердин алдыңыздарда өзгөчө эфир, өзгөчө алып баруучулар деп коем. Майрамдык эфирде бүгүн кызматта биз болобуз, Саваз Акимов жана мен Айдана Дека. Кошлам. Анда эмесе азыр болсо биз албетте алгачкы жолу экөөбүз биргеликте алып барып жаткан үчүн биз кандайдыр бир ыңгайсыз абалда болуп калышыбыз мүмкүн. Мен ойлойм биздин көрүүчүлөр бизди ар дайым түшүнөт болуш керек. Ооба. Бүгүн өзгөчө эфир болот, өзгөчө маектер болот, өзгөчө оюндар жана өзгөчө коноктор болот деп убада бере алабыз. Азыр болсо бул сахнага албетте өзгөчө дагы бир ырчы мырзаны чакырбасак болбойт. Албетте сиз тааныштырып койсоңуз болот. Бул биздин инсанды, бул досубузду эл аябай жакшы көрөт. Бардыңыздар жакшы көрөсүздөр. Сиздердин алдыңыздарда бүгүнкү коногубуз, эң мыкты коногубуздун бири Нурмат Садыров. Тосоңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Нурмат мырза. Жакшы. Кандай экен бизди мындай алып баруучу ролдо көргөн? Сон экен, сен тыпылдап сонун баштаганда эле абасы кошулам деген эле. Өмүр бою эле кошулуп эле келет. Нурмат мырза, кандай келип алдыңыз? Өтө сонун келип алдым. Бүгүнкү маанайыңыз кандай? Бүгүнкү маанай Абасы мырза өзүңүз көрүп тургандай, өзүңөр байкап тургандай, абдан жакшы. Бүгүн өзгөчө аял затынын сүйүшкөндөрдүн күнү. Сүйгүнүңүздөр менен куттуктайм. Жана бактылуу болгула, сүйгүлө жана сүйүктүү болгула. Негизи Нурмат мырза, сизге суроо. Негизи 14 февралды негизи качантан бери майрамдайсызбы же эли такыр майрамдабайсызбы? Мага күндө эле 14 февраль. Күнөө эле майрамдайсыз. Негизи Майрамдайт экенсиз. Күндө. Күндө. Бул бир эле 14 февралга эле такап эле ошол күнү эле майрамдаш керек. Ошол күнү эле сүйүңдүү жакшы сөздөрүңдү арнаш керек деп эмесем. Күндө махабат тартылып турсаңар болот. Ооба, чын эле бул эки мырзаны көрүп мен бул жерде бир четинен күлкүм келип, бир четинен. Аябай мындай эме таң калыштуу, өтө жентилмендер көрүнүп атат. Ооба, экөөбүз менен Нурмат мырза, Абаз мырза деп сүйлөшүп жатса, албетте бул эки барыңыздар эле белгилүү, эки жакын дос. Жашоодо мындай сүйлөшпөйт, бирок албетте бул эфирде сиздерге бир жакшы маек куруп берип атабыз. Анан айтыңызчы, бүгүн эми айтып атпайсызбы күнүгө эле майрамдайм депчи, бүгүнкү күнүңүз кандай башталды, кандай уланып жатат? Бул эфирден кийин кандай пландарыңыз бар? Рахмат Айдан айымга чоң рахмат айтабыз. Абасы мырза айткандай, бүгүнкү күндө мына бул азыр
эфирден кийин силердин үй-бүлөңөр менен кошо биздин Кудай буйрса эфирден кийин бир чоң махабат чайын ичип отуралы бир жерде. Буйрса. Анда эфирден кийин айтпайын. Сөзсүз. бүгүнкү күндүн жаштар үчүн, бүгүн майрамдап жүргөн үчүн жана жалпы эле биздин сонун шоуну көрүп жаткан телекөрүүчүлөр үчүн биздин Нурмат досубуз, Нурмат мырза бир жагымдуу чыгарма аткарып берсин. Келиңиз. Анда мен микрофон сүт сизде. свежий махабат ырларынан тартыла коюуга уруксат этиңиздер. Жалпы сүйүшкөндөр үчүн. Сонун шоудо дал ушул бүгүн презентация болот, Албетте. Кабыл алыңыздар. Кеткен Жалгыз эмес. махабатым. Sen периштесиң би мага түшкөн асмандан Мен издеймин сени жаным бардык жактардан Sen дүйнөмө кирип жашап алган коноксуң Мен коркпоймун сени жүрөгүмө баккандан Тапкандан Алтыным таптым мен сени кезиктик кеч бир теби сүйүүгө биздин себепкер жаштык кездин кечтери акыры таптым мен сени кезиктик кеч бир теби кучактап жыттап алайын келчими Sen uçup ketүүгө эми жаным ашыкпа Мен сен менен гана жетем тунук бакытка Биз түбөлү кол кармашып өмүр сүрөлү Жаным калганы эми бизге баары ашыкча Ашыкча Алтыным таптым мен сени кезиктик кеч бир теби сүйүүгө биздин себепкер жаштык кездин кечтери акыры таптым мен сени кезиктик кеч бир теби кучактап жыттап алайын келчими Алтыным таптым мен сени кезиктик кеч бир теби сүйүүгө биздин себепкер жаштык кездин кечтери акыры таптым мен сени кезиктик кеч бир теби кучактап жыттап алайын келчими Алтыным таптым мен сени кезиктик кеч бир теби сүйүүгө биздин себепкер жаштык кездин кечтери акыры таптым мен сени кезиктик кеч бир теби кучактап жыттап алайын келчими Сонун чыгарма болду. Биз жакшы бир бийлеп алдык. Эфирдин башталышында бир жакшы маанайда башталдык окшойт. Эми болсо кезекти бул судьяга берелик, өтүп, шашпай маектешелик, оюндарды ойнойлук, Мак, келиңиздер анда. Сонун шоу Эми отуруңуз дебирбей Нурмат эле дейли, мындан кийин, Жок, сиз эле дечи мага да. Мен деле ошентип аттың беле. Учурдан пайдаланып, Негизи азыр Ой. сонун чыгарма аткардың. Бул чыгарма негизи ар бир ырчы чыгармачыл адам баягы жүрөгүнөн чыгат да чыгармаларчы. Бул чыгарма негизи жүрөгүңүздөн баягы бирөө үчүн арналган чыгармадай сезилет да мага. Анткени өзүңүз дагы бир аз мындай ырдап жатканда билинет да жүзүңүздөн. Көрүнө эле турбайбы? Эфирге арнап атканымбы? Ооба. Анан бул чыгарма жөнүндө айта кетсең бир аз. Бул чыгарма жөнүндө айта кетсем, бул чыгарма алтыным таптым мен сени деп ырдын өзүнүн темасында эле турат. Таптым. Айтайын, бүгүн махабат күнүндө айтайынчы.
Жакшы. Ушул өзүмдүн сүйүктүүмө Бир арналат. кол чаап коюңуз. Ушул бүгүн айттырсамбы деп аябай негизи ниет кылып келдим эле ошол. Нурматтын сүйүүсү бар деп айткыбыз келип жүрөт да ошол. Албетте жүрөгүмдүн ээси бар. Анан алтыным таптым мен сени деп ушул чыгарма ушул чын жүрөктөн арналып олтурат. Бул Обон Каленраев деген байкебизге таандык, сөз Жылдызбек Турсунбаев байкебизге таандык. Ошо акын байкебиз менен отуруп жазгам. Негизи бул ырдын кайырмасы бардык сөзү меники. Алтыным таптым мен сени, кезикти кеч берде сүйүүгө биздин себепкер Токтогулдун кештери деп аткам. Анан жалаң эле Токтогулдуктарга арналган ыр болуп калбасын, жалпы түрдө болсун деп жаштык кездин кештери деп анан Жылдыз байке оңдоп берди. Ошол менен бул чын жүрөктөн өзүмдүн сүйүктүүмө арналган чыгарма. Алтыным таптым мен сени. Токтогулду кештери деп калдыңыз, демек жубайыңыздагы же балким жубайыңыз эмеспи? Жок, бирчи. Ушунтесин да деп кой. Сүйүктүңүз Токтогулдан болобу? Мен жүрөгүмдүн ээси Токтогулдан болот. Билебиз. Аябай кубанып турам, анткени ушул элге жарыя кылсын деп өзүм деле ниет кылып жүргөн болчумун. Акыры максатыма да жеттим деп ойлойм. Мен ойлойм жалпы Эртеби кечпи максатыма жеттим. Жүрөк кысылбайбы? Бул эми негизи мен бул жеке жашоону чынында жүрөгүм бош, анан бойдокмун деген сөздү негизи эле айтпайм. Бир айтсам деле ишенбейт андайдан элем. алысмын, жүрөгүмдүн ээси бар, сүйгөнүм бар. Бирок жеке жашоо жөнүндө ачыктап айта бергим келбейт. Бул менин жеке жашоом, ошондуктан үй бүлө тынчтыкты сүйөт деп коет го негизи. Ошон үчүн экөөңөр үлгүлүү үй бүлөсүңөр. Силер экөөңөр тең чыгармачыл. Мына Аяшкабыздагы чыгармачыл экөөңөр. Экөөңөр эл алдында кошо жашап келатасыңар. Мен көрүп эле атпаймынбы? Анан биздин үй бүлөдө бир эле артист болгон үчүн бир эле артист жетет экен. Анан ошон үчүн үй бүлө жөнүндө теманы эч жерде айтпай эле жабыктап келем. Бул менин жеке эле сыр болсун. Мен да чын жүрөктөн колдойм, анткени чыгармачыл адам деген баягы биздин жакшы Урмат Усенов деген агабыз бар. Ошол агабыздын жакшы сөзү бар. Чыгармачыл адам бош адам болуш керек. Эркин адам болуш керек. Баягы чыгармачылыкта жакшы иштеш үчүн эркин адам болуш керек. Ар кайсы биз өзүң айткандай биз үй бүлөлүк чыгармачыл үй бүлө болгон үчүн бизде ар кандай негативдер көп болот, жакшы сөздөр көп болот. Ошонун баарына экөөбүздөн чыдаганга туура келет. Чыгармачыл адам чыдам кайрак болот, баягы жөнөкөй адамга караганда. Ошондуктан бактылуу бол досум. Рахмат. Тапканың менен Кудай буйруса мындан да жакшы жаңылыктарды көп кылабыз деген ойдобуз. Буйруса тойлордо бирге майрамдайлык. Жакшылыктар, жакшы күндөр аманчылык эле болсун. Анан жакшы күндөр менен сөзсүз айлана чөйрөдө жакындарым менен, бир туугандарым менен гана эмес, ушу эли журтум менен гана бөлүшүп, жалпы той берип, жакшылыктарды көрүшөбүз деген жакшы ниеттерим бар эми алдыда. Анын бардыгы. Калганы сыр бойдон болуп турсун, Чын деле мен ойлойм, жалпы музыка каналдын жалпы жамааты эмнеге бүгүн бизди алып баруучу кылды, анткени дос катары. Аябай бийик болуп атабы? Айтылбай жүргөн сөз эле айтылып кетти, өзү эле болду. Башталган эле ошон үчүн бүгүн сонун шоудо абдан бир эксклюзивдүү маек болот деген ишеничтемин. Болду. Мына кичине. Эми окшоту да кой. Такыр эле кичинекей боюм менен чоң көрүнүп аттым эле. Эми албетте бул жерде биз кадр сыртында деп коелучу, камеранын артында ар кандай темаларда сүйлөшүп, Нурмат мырзадан алдын ала уруксат сурайбыз. Кандай? Айдана бир-эки суроо берип алды. Кандай суроону берсек болот, мындай элге айтсак болобу? Эл калып аткан суроолордо моундай суроолор бар экен, ушу суроолорду бере берсем болобу дейт Айдана. Башкаларга болбойт элем, сага кантип болбосун дедим. Ошол эки суроонун бириси анда берип баштайын. Комментарий бөлүмдөрүнө көбүнчө башып баксак, сиздин сүйүктүүңүз сизден улуу деген сөздөр бар экен. Нурмат өзүнөн улуу кыз менен жүрөт деген ушундай сыяктуу сөздөр бар экен. Ошол канчалык чындыр? Туура. Комментарийде эл оозунда элек жок деп коет. Бирөө көрүп айтат, бирөө көрбөй деле айта берет. Ошондуктан жакшы сөз айткандар бар арасында. Бул үй бүлөнү жашырганың, сүйүктүңдү жашырганың бул туура эле нерсе деп айткандар бар. Анан арасында өзүнөн улуу кызды алып алып турго, анан бай кызды алып алып турго деген комментарийлер жүрөт. Чын айтканда мен сүйүктүм өзүмдөн 6 жаш кичүү. 6 жаш. Ортобузда. Ооба. Мен улуумун, 6 жаш. Улуусуз. Улуумун. Жакшы. Анан
Ал эми экинчи сиз экинчиси айткандай боюнча сизден бай деген. Бай деле эмес, мен баймын. Анткени менин жан дүйнөм бар, эли журтум бар. Ошондуктан ал жагында айта кетейин. Кыскасы Карапайым эле менин токтогулдук өзүмдүн эле айылдашым, өзүмдүн эле карындашым. Саны бактылуу болуңуз. биз да көргөнбүз. Сүрөттөп коеюн. Сүрөттөп коеюн. Өзүнө окшогон жаркылдаган кыз. Ооба. Бир жакшы аяшкабыз бар да эле аябай. Баягы үйгө келгенде да айтып берди. Аябай сонун отурганбыз. Жакын арада элеби? Жакшы, сону демек абдан бир жакшы жаңылыктар менен бөлүштүңүз. Эми канча Мен ойлоп убакыт атам бүгүн аябай элди таң калтырдык окшойт үчөөбүз отуруп алып, Анткени бизге деле жаза берет, чогуу жүргөндө бул Нурмат досуңар чын эле дайыма жалгызбы. жалгыз жүрөбү же аябай кээ бирлер доске. Кээ бирлер Шермеде отурганда эле сүйлөшүп. Ашында мырза деп баштабадыңыздар Шундай эле сүйлөшүп берчи, айтыр. Кээ бирде ар кандай суроолор келет. Нурмат досуң чыныгы мырзабы деген да суроолор да келет. Жаш өтүп барат деп подозрение кылгандар. Эмнеге жалгыз деп? Мен жалгызды жүрөт депчи. Анан эми баягы өтө жакын адам болсо айтып койчу. Чын айтканда, ошо бул өзүмдүн жашоодогу тандоом деп ойлойм. Үй бүлө жатуу ушул негизи эле бул тынчтыкты сүйөт деп айттым го, ошондой эле. Тынч болгон менин каалоом, менин тандоом үчүн үй бүлө тынчтык. Анан башында ушу маектеримде дагы эфирлерге дагы апамды кошо көп алып чыкчу элем негизи. Андан бери көп чыкпай калдым, апам менен чыкпай калдым эфирлерге, интернеттерге. Гүл берип, улам майрам сайын белектер чыгып берчү элем да. Анан азыр эми апамды антип сыйлабай калган жокмун да. Азыр деле ошондой сыйлап, ошондой гүл берип, апама ошондой жакшы мамиле кылып атам. Бирок элге көрсөткөн жокмун. Апам ооруду чын айтканда. Көз тиет деген да, сөз тиет деген бар го, чын айтканда. Көп чыгара берип, өзүмдөн көрдүм. Апамды, баарыбыз апаны жакшы көрөбүз, бирок андай көз тиип калуу, мындай ооруп калуудан аябай мындай баарыбыз алыс бололу дейбиз да. Демек ушундай нерсеге ишенет экенсиз. Ошондуктан гана ойлойм, ушул жеке баскан турганыбыз анча-мынча жеке өзүбүздүн жакшы нерселерибизди ушундай сыр болгону жакшы экен деп. Менде деле айтат, Авас менен Айдана кандай жүрөт, Нурлан Асел кандай жүрөт. Жакшы эле, мен булар менен чогуу жашап аткандай эле суроолорду беришет мага деле. Досторубузгар да. Биз баарыбыз жалаң жөнөкөй жигиттер дос боло алганбыз. Илгертен бери үй бүлөлүк катташтабыз баардыгыбыз. Анан кийин ар бириңердин жакшылыгыңарда маңдайым жарыла сүйүнөм мен. Анан жамандыкты Кудай кечирен берсин, бирок кандай нерсе болбосун, сөзсүз бизден сурайт экен. Тигилер жакшы элеби? Эмне болуп атат деп. Анан ошондо да сен айткандан кийин айткандай өзүнөн суроо алмайынча какап калабыз да. Азыр дагы Айдана эфирдин алдында бир суроо алайын деди, ушул жөнүндө суроолор бар экен, бере берейин деп. Анан бир чете Айдана дагы өзүнүн ыңгайсыз болбой ушу суроону берди, мен да жооп алдым. Эми Айдана деген баягы алып баруучу болуп көнгөнүңүз да. Мен болсо бүгүн биринчи жолу. Эгерде ыңгайсыз суроо берсем, сен биринчи жолу эле ушундай болсо, ыңгайсыз суроо берсем, казыр сыртында сүйлөшөбүз. Анан досум, дагы бир нерсени сурагым келип кетти. Өткөндө Нурлан экөөңөр Москвага барганда Аябай билбейм. Видео тартыңар. Ошол жөнүндө аябай кызыгып атышат элдер. Бизге аябай ушунчалык эле ачык эфир болду. Баарын ачык эле айтып салам. Бизде бул жерде кулакта наушниктер бар откан көрүп атсаңыздар керек. Дал ушул жерде баардык суроолор берилет. Нурлан досубузга, Аселяга анан ошол максатыңызга жеттиңизби деген суроо болуп атыптыр. Бардыгыбыз бакыт каалап, баарыбыз жакшы көрөбүз. Ошол суроону баарыбызга эле берип келет дайым. Анан бул Нурландын өзүнүн ошол концертте экөөбүз Нурлан экөөбүз Москвада концерт коюп атабыз. Сахнадан жандуу концерт болуп аткан, бир жеринен Нурлан өзү Асел дей берди да. Мен айткан жокмун да, Нурлан өзү Асел дей берди сахнадан. Билесиз. Анан кийин мен сахнага чыгып айтып атпайм, мынакей элдин көзүнчө Нурлан өзү Асел дей берди. Мына үй бүлөнүн тынчтыгы, Нурлан 2-3 күндөн бери эле баардыгы жакшы болсо эле настроение жок жүрөт. Бул үй бүлөнүн тынчтыгы болгондо гана адамдын көңүлү ачылат. Нурланга мен азыр сахнадан убада берип коеюн. Нурлан өзү айтып атат, Нурлан өзү жакшы көрөт. Мына Кудай буйруса экөө кайра чогуу болушат деп сахнада ошо элдер кол чаап. Анан кийин айттым, эгер убадага
турбай калса ушул жерде элди дагы мени дагы алдаган болосуң деп. Анан Кудайга шүгүр эми алардын жеке жашоо жөнүндө биздин эч кандай эме укугубуз деле жок. Бирөөнүн жеке жашоосуна эме бирок биз жакшы көрөбүз. Азыр ошол видеодогудай азыр Кудай буйрса жакшы келе атышат. Жакшы. Бул деген себеп деген да сонун. Биз өзүчө отурганда да аябай сүйлөшөбүз. Адамдын бир адам менен табышуусуна себеп болду да бул өзүнчө чоң бата да, сооп. Ошондуктан сага да чоң рахматыбызды айтабыз. Биздин кыргыз элибиздин досторубуздун атынан. Ортомчу жеңедей болуп жүдө берген жакшы жашагыла силер дагы. Кудай сактасын. Негизи эле бирок эми ар бир эле үй бүлөдө мен ойлойм, өйдөлдүй болот. Ошондуктан бир гана элдин алдына чыгып калган үчүн бардык биздин өйдөлдүбүз балким билинип калышы мүмкүн. Айдан Аяшкабыз айткандай, мурда дейт, биздин аталарыбыздын апаларыбыздын убагында айылда бир 2 жаш кичине 2 бактылуу үй бүлө бири-бирине таарынышып аткан болсо айылдаштар сезип калып, жалаң эркектин достору үйүнө барып чай койчу деп чайга барып, анан кийин аялы кухняга кеткенде жолдошуна айтат экен, сеникиндей мыкты аял жок. Айыл боюнча сенин аялыңды баардыгы урматтайт, сыйлайт. Өтө мыкты келин деп мактаса күйөөсү бир башка жабып калат. Анан күйөөсү эшикке чыкканда аялы келсе, сенин күйөөңдөй мыкты күйөө жок. Эң айыл боюнча колунан көрү төгүлгөн мыкты жигит деп мактаса аялы экөө анан кийин чайга жолукканда кайра бири-бирин деп сүйүктүү көз менен карап калат дейт. Азыр заман андай эмес. Бирөө эшикке чыкса, мен айтты деп эч кимге айтпа, сеникин. Ошондой заманда атпайбы? Ошондуктан азыр менче ойлойм, тескерисинче ушундай үй бүлө дегенге бири-бирине мактоо сөз айтып, биз тараптан жакшы сөз айтып турушубуз керек. Мен ар дайым сага Аваз жөнүндө жакшы сөз айтам, Авазга сен жөнүндө ар дайым жакшы сөз айтам. Бул биздин жашоодогу биздин милдетибиз. Сонун кеңеш болду болуш керек деп ойлойм. Чынында эле бардыгыбыз кандайдыр бир жаныбыздагы үй бүлөнүн көйгөйү болуп жатса, биз ар дайым жардамдашып, сиз айтмакчы мактап турушубуз керек. Сөзсүз түрдө үй бүлө ынтымактуу болот деп. Сонун Нурмат мырза, бул жерде сизге дагы оюндар даярдалган. Азыр болсо экранга пазл сыяктуу сүрөттөр чыгат. Сиз табышыңыз керек. Бул ким? Бул ким деп аталат оюндун аталышы. Мен ойлойм, бат эле табышыңыз керек. Кеттик андан. Бул Нурмат Садыров экен. Өзүмдү өзүм кантип тааныбайм деген. Оозуңан тааныдың окшойт, э? Сразу. Бул Айдана дека экен, микрофондон тааныкам. Бул розовый микрофон Айдана таандым. Туура. Бул Аваз эмес, Замир Арыкбаев экөөбүз эмеспи? Шакегинен эле таанса болот керек деп койсуң. Шакегинен эле таанса болот. Аваз Акимовпу? Жок, айттым го, Замир Арыкбаев, Замир байке экен. Замир Арыкбаев, туура. Сразу таандым, э? Эме таануу эмем жакшы эле экен, э? Ушул жерден эле жабып бул Кайрат Нуртас экен. Сааттан таанып койдум мен. Сааттан таандым. Кийинкиси Эрке Смехан экен, э? Карчы мен бүт аябай жакшы тааныйт экенсиз. Казак, кыргыз. Эми орус улутуна кеттик. Бардык шоу бизнеси азыр аябай жакын болуп калды. Бул Алла Пугачева эжекебиз эмеспи? Кандай? Алла Борисовна. Алла эже менен деле мен жакшымын. Жакшы катташтасызбы? Бул Садырадин деген казак жигит экен. Туура. Жаш. Баарын таап келатам. Мынакей. Болду. Ошол биздин акыркы биздин сүрөтүбүз Садырадин менен экен. Сага да окшоп кеткен болсо, э? Билбейм, мен өтө эле окшотурбайм. Негизи азыркы жаштарга кандай баа бересиз? Кандай жаш бересиз азыркы чыгып жаткан? Азыркы жаштарга албетте азыр өтө жакшы. Азыр сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр ошондой эле сонун таланттуулар бар. Биздин Кыргызстандын шоу бизнесине жаңы жаштар чыгып жатат. Ойлойм, азыр ушу кезинде биздин Кыргызстандын шоу бизнесинде казак эстрадасы, биздин шоу бизнесинде абдан таланттуулар көп. Көбүнчө биздин шоу бизнесинин ырларды которуп, казактын шоу бизнесинен көп орчойгон орундарын тапты да. Азыр биздинче көбүнчө биздикилер которуп атышат азыр. Кичине ошону айта кетет элем. Казакстанданбы? Кичине Казакстандан, Каракалпакстандан биз кыргыздар көп которуп атабыз да. Жаштар. Менимче бизден көрө которушчу бизде таланттуулар көп да. Ошон үчүн ойлойм, көбүнчө өздөрү изденсе деп ойлойм да, азыркы жаштар изденсе жакшы болот. Анан бизде сонун акындар бар, сонун аранжировщиктер бар. Мен такыр башка жөнүндө сурагым келет. Илгери
Алмаз Шадаев досуңа өрөкүңөр жигит болуп турду. Просмотр талашып кичине бир неме конфликт болгон дейт да, ошол жөнүндө айта кетсек. Ошондо эмне болду эле, ошону мында айта кетпесер. Өзүң айтып берле. Азыркы учурда мамилеңер жакшыбы? Мен эле бул суроо мындан жаралды да, негизи айтып атпайсызбы, жаштарда азыр мүмкүнчүлүк көп депчи. Ошол менен эле мүмкүнчүлүк көп, бирок ошол эле учурда конкуренция да көп да. Анан силердин убагыңарда деле конкуренция болгондо ошол нерсеге кандай? Тамам, бешөөбүз эле жарышып жүрөбүз. Бирибизбечи. Азыр Нурмат мырза, ушу калп эле дос эмессиңерби силерде? Эле бири-бириңер аябай талашты. Эмне дегенде, ошол учурда биз бешөөбүздөн катар-катар концерт коюп калдык да. Аваз концерт койсо артынан эле Нурландын концертинин артынан эле Данияр, Алмаз, анан Нурмат болуп эле биз уда Бишкекке борбордук спорт ордосуна уда концерттерди берип калдык да катар-катар. Ошондо бул атаандаштык деп деле айтпайм, билбейм, бул бири-биринен артка калып калбай баарды катарлашып келүү деп ойлойм да. Бир чети рас эле болуптур, ушу атаандашып бири-бирибизине концерт койсо артынан экинчи концерт койсо. Өсүү бар деп коет, э? Нурмат мырза, чоң рахмат. Азыр бул жерде бизде айтып жатат, тыныгуу бар экен. Тыныгуудан кийин анан биздин кызыктуу маекти улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздердин назарыңыздарда өзгөчө майрамдык эфир, сонун шоу, анын алып баруучулары Аваз Акимов жана мен Айдана Дека. Бүгүн конокто Нурмат Садыров, өтө кызыктуу эксклюзивдүү маек болуп жатат, кызыктуу оюндар болуп жатат, ошон үчүн биз менен бирге болуңуздар. Немесе биз дагы да болсо улантабыз, бул жерде сизге тест оюну даярдалып калыптыр. Азыр биз сизге суроо беребиз, ошолорго кадимкидей эле жооп бересиз, а кээ бир учурларда бир нерсени тандашыңыз керек болуп калат. Азыр түшүнөсүз. Биринчи суроо. Сиздин балаңыз чачын башка түскө боёйм же денеме сүрөт тарттырам деди. Сиз эмне дейсиз? Менин балам. Чачын башка түскө боёйм. Корейстер бар. Же денеме сүрөт татуировка тарттырам деди. Эмне дейт элең? Эмне дейт элеңиз ушуга? Садап көрө, адыңды жөн эле коёла дейт. Демекмин. Демек каршы чыкмаксыз. Каршы болмоксуз. Албетте каршы чыкмакмын. Билбейм, эми эркине коюш керек, бирок анчалык эми кийинки жаштарга айта албайсың. Убагында деле Нурмат Садыров өзү деле чачын боеп жүргөн убагында делечи. Биз келечекке айта албайбыз. Эмне деле сен чачын боеп жүргөндө? Кандай түскө боёду эле? Бирок тарбия дегенди айткан, деп тарбияла баланы тарбия берүүдө өзүң үлгү болушуң керек. Бала көргөнүн кылат деп коет го. Анан биз эми өнөр жолунда жүрөбүз, элдик адам болуп. Жок, Кудай буйрса ошо элдин арасында жүрөбүз. Бизди көрүп өсөт деп ойлойм. Уулуңузду айтабыз. Ошол жана биз айтып өткөндөй эле кореец тилинде баягы чыгып атышпайбы? Азыр деле биздин ырчылардын арасында бар. Чачын боеп мындай. Жакшынакай эле, сиз такыр башкача элестетип алдың ошойт. Мындай ырчы болуп, чыгармачыл адам болом деп боетса эмне дейт? Анда каршы эмесмин деп ойлойм. Өзүнүн эркине. Демек, ал нерсе бир гана чыгармачыл адамдарга жарашат деп ойлойсуз. Албетте. Экинчи суроо. Бош убактыңызда эмне менен элек болосуз? Тандаңыз. Биринчиси спорт менен машыгуу же спортко тиешелүү берүүлөрдү көрүү. Экинчиси музыка угуу, үчүнчүсү окуу, төртүнчүсү уктоо. Музыка угуу, анан спорт менен алектенүү деп ойлойм. Бирок чынында аваз эме спортко барып жүрбөймүн, 6-7 ай болду барып. Кандай спорт баштадыңыз? Мен күлкүмдөн балким ойлоп калышым мүмкүн. Аны уйкучу мейличи аваздын күлкүсүн келтирбей уйкуну кошпой берет. Келиңиз, үчүнчүнүсүз. Чыгармачылык. Чыгармачылык сиз үчүн эмне? Чыгармачылык бул мен үчүн кесип десем болот. Мен өзүм музыкалык окуу жайды бүткөм. Мураталы Куренкеев атындагы музыкалык окуу жайды окугам. Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук искусство университетин бүткөм. Кесибим боюнча дагы музыка. Анан бул нерсеге мен ушу бала кезимдин каалоом менен келип калгам. Ошондуктан бул жөн гана мен үчүн хобби эмес. Биздин Нурмат экөөбүздүн бир сүрөтүбүз бар, Панфилов паркта. Ал кезде канча жашта болдуң? Болчусуз? Ал кезде бир
Biz 5-6 эле класс болсом керек. Мен болсо 5-4 класс болсом керек. 5-4 болсоң анда мен 6-7 класс келдим да. 7 класста. Бирок Нурматтын бою анда кичинекей болчу, менден дагы. Авастан да кичинекей болчумун да. Пайсалуу паркта жүрсөм, мени таанып келип сүрөткө түшүп кеткен. Мен ошондо эле таанып алып алчумун да кой. Аваз эми бул Айганышып жүргөн кез эле конкурсуна утуп алып, сыйык байкелердин конкурсунан кийин жеңүүчү болуп, бул таанымал болуп калган да мага. Анан Авазды парктан көрүп калып сүрөткө түшүп ал деп сүрөткө түшкөм. Дагы бир кызыктуу окуяңар бар го, экөөңөрдүн бирөөңөр ким бири-бириңерди сиз деп сүйлөшчүңөр эле? Же Аваздарбы? Ана мен сиз деп ким кайрылчу эле бири-бири? Мен Күрөңкеевке келип, мен 2-курста окуп атканда булар 1-курска келген Нурлан экөө. Анан экөө келип мени сиз дешкен. Нурмат аке дешкен. Нурмат байке. Байке катары көрчү. Анан мен мүнөзүм жумшак да. Кийин жумшак сүйлөсөм эле сенге өтүп кетишпеди. 4-курс суроону берели. Жумшак сүйлөп койсоң сен деп алыптыр. Бир көрүүдөгү сүйүүгө ишенесизби дейт. Жумшак сүйлөп койсоң сен деп алыптыр. Дагы эле. Аябай тартышыңыз көп окшойт э. Нурмат мырза, биз түз эфирде отурабыз, кийинки суроого жооп берип койсоңуз. Бир көрүүдөгү сүйүүгө ишенесизби дейт. Ишенем. Ишенесиз. Мен да ошондой болгон өзү. Негизи Нурмат мырза дал ушул сиз деген темада абдан бир өзүнүн кандайдыр бир чоң өзүнүн бир принциптери бар окшойт. Анткени чынында эле жолдошум менен турмуш куруп көп жылдардан кийин эле, эми албетте биз баарыбыз аяш болгондон кийин баардык досторумдан сурап көргөм да, мен баардыгы менен байке деп сүйлөшөт эмесминби? Сиз депчи, анан жөн гана эле текшерүү иретинде сурап көргөм, сен деп кайрыла берсем болобу? Эми аяш. Дагы деле баягы сизде жүрөсүңөр дагы. Сиз деп сүйлөп эле, эми сен деп өтөлүк деп, сен деп сүйлөшө берейинби, эми аяшпыз да десем, баары эле уруксат берген. Ой, эми көз болду, аяшпыз да, өмүр бою бирге үй бүлөлүк катташабыз деп баары эле уруксат берген. Сизге келсем, кой аяшка жөн эле жаша дедиңиз беле. Демек сизге бул нерсе өтө маанилүү. Ошол кезде таарынчылык сакталган экен. Ошо тиги айттым эле, аяшка кой жөн эле тынч эле жашайлы дедим эле. Аны сүйүктүңүз. Сыйырматта. Жубайыңыз сиздеби? Сүйүктүңүз. Авастын жаман оозу бошто. Сүйүктүңүз сиздеби, сендеби? Сизден 6 жаш кичүү. Анча көп эле болчу эми. Эми бактан сурооду утушпайбы? Мен сүйүктүү, менин сүйгөнүм менден 6 жаш кичүү. Сиздей. Ооба. Келиңиз эми мен берейин, э? Калган орусча экен, сиз берип койсоңуз. Эми соц вопрос болот экен. Бул эфирде туруп алып кетип калам азыр. Ошол менен бүттүк экен деп коеюнбу? Бул соц вопросу, бул кийинки биздин оюнубуз экен. Өтө тереңдете бербегиле. Ооба, аябай жакшы жооп бердиңиз. Чоң рахмат. Ал эми ошо Аваз даярдап койгон суроолор окшойт да. Ол даярдап калыптыр. Бере бай, бер. Жок, бул жакта эч кандай эле өтө деле суроо жок. Эми баягы бере айдана, эми ойлонуп кал. Сада колой. Жубай деп айтып алганыбыз себеби баягы бүгүн эми жалаң жубай менен келген үчүн сүйүктүү деп айтам деп жубай деп айтып алдым. Мага эч капа болбойсуз деген ойдомун, Нурмат мырза. Капа болбойм, атам башына капа болом. Нурмат мырза негизи мен айтып коеюн, Нурмат мырзанын бир өтө жакшы сапаты бар. Бул адам менен мындай баягы ачуулукка алдырып, кыйкырышып, урушуп кеткенин аз көрөм да. Негизи андай жок деле десем болот. Сабырдуу экен, э? Өтө сабырдуу. Бирок сөз менен ушул жерде отурган адам чарыйт да. Түшүндүңүз да. Ушундан көрө бир эле чапчы дейм. Ошо кийин Кудай буйрса сүйүктүңүз ошентет болсо керек. Көп сүйлөй эле бир чаба алсаң жакшы болмок. Жакшы. Бүгүн сүйүү темасы абдан бир жакшы өнүгүп өсүп жатат окшойт. Чыгармачылык жөнүндө айта кетсек, мисалы чыгармачылыгыңызда азыр сиз айтып калдыңыз, бир жылдары катар баарыбыз концерт берип калдык элек депчи. Азыр планда барбы концерт коюу? Негизи бул чыгармачыл адам үчүн өтө чоң бир жоопкерчилик жана кыял болуш керек. Канча жылдан бери концерт кое элексиз жана качан коеюн деген планыңыз бар? Кудай буйруса бар. 2018 акыркы соңку концертим 2018 койгон экенмин, жан дүйүн менен койгом Бишкекке. Андан кийин чоң жоопкерчилик алып алгам. Эми Тушай көзү концерт койгом, дуэт концерт койгом, жандуу концерт койдум. Эми келерки концертим мындан да өзгөчөлүк болуш керек го деп изденип жүрөм. Андан кийин ошол изденүүлөрдү толукталды Кудайдын буйруса. Бирок эми азыркы учурда мен байма-бай ырларды, клиптерди чыгарып атам.
азыркы учурда мага жакшы репертуарлар, ыргыржунда жакшы ырлар керек болуп турат. Элдин жүрөгүнөн орун ала турган жакшы чыгармаларды жаратып атам. Арасынан дагы бир элге ушундай жагымдуу болгон чыгармалардан ыр курчунумду көбөйтүп, анан ушул күздө концерт берүү деген пландарым болот. Негизи чыгармачылыкта сиз канча жылдан берисиз? Чыгармачылыкта динозаврлар бар кезден бери. Эме жер каймактагандан бери негизи. Бул ушул мен кичинекей кезимде мектепке баргандан бери ырдап жүрчүмүн. Ошол кызыгуумдун артында келип музыкалык окуу жайга тапшырып калдым. Ошол кезде жаңы группалар музыкалный окуу жайга келип анан ырчы болом дегендерди группага тандап кетишчү эле. Ошол группаларга катышып калып, ошол группалар менен жүрдүм. Анан кийин Trio деген группа ачтым өзүм. Асылзат деген ырыбыз популярдуу болду 2007-2008 жылдары. Ошол жаңы эстрадада, жаңыдан чыгып атышты эле го. Ошолор менен кошо чыккам мен. Бирок ал продюсерлер жок, чыгыш аябай кыйын эле да. КТРге кирүү, радиодон ырларын кетирүү деген бул аябай кыйын болчу. Продюсери жок жигитке. Ошонун аябай кыйналып эле жүрдүм. Шоу бизнестин ысык суунун көп тарттым да. Көп ырчылар менен көп гастролдоп жүрдүм. Борончо акелерибиз менен гастролдоп жүрдүм. Мен алпарчы болчумун концерттерде. Три в одном болчумун да, ырдачымын, аппаратурада койчумун. Алпарчы концертте да алпарчымын, аппаратурада койчумун, ырдачымын. Мурунку ырчылар баары эле ушуну окшойсуздар, э? Анан жолдошумда көп айтып атат. Көп гастролдун көп эмелерин көрдүм. Анан кийин 2010 жылдары Эка Рекордс деген студия бар эле. Эрис Үмүталиев азыркы The Billions деген группанын жетекчиси. Ошол тараптан сунуш түшүп, давай мен сага продюсер болуп берем деп. Ал кезде Чолпонай Доплисова дагы мага, анан кийин Абир Касенов үшөөбүзгө продюсер болду. 3 жылда иштештик. Анда да жаман тузум, топурагым оор экен да, мен анда деле эч шоу бизнеске кире албай койдум. Билбейм, жакшы ырларды чыгарабыз, эч таанылып албай койдум. Анан ал продюсерликтен да кеттим. Өзүмчө арабамды тартып көрөйүн деп, анан мен сүйгөн менен пайда жок деген ырды чыгардым. Ошол кезде ушул чыныгы бул элдин колдоосу деп ойлойм. Эч кандай эч кимдин жардамы жок, жөн гана ырды радиого алып бердим. Анан кийин радиодон мен сүйгөн пайда жокду аябай эл сурана баштады. Анан клип тартыш керек болуп калды, клипке акча жок. Ерлан деген бир досубуз пайда болуп калды, мен тартырып берем деп. Ошол биринчи спонсор болуп мен сүйгөн пайда жокко клип тартырып берди. Ошентип эле анын артынан өзүм иштеп, өзүмдүн арабамды, өзүмдүн дөңгөлөгүмдү айлантып кеттим. Азыркы учурда продюсер менен иштешесизби? Азыркы учурда дагы продюсер менен иштешпейм. Азыркы учурда менеджерим бар, жардамчым. Азыркы учурда ошол эми изденүү гана керек. Биз ушул өзүнүн нугун таба албадыкпы чыгармачылыкта. Демек быйыл бака пландар жок концертте. Концертке бар быйыл, күздө, Кудай берсе, ушул күздө деген план бар. Аны айтып калыңызбы, динозавр кезден бери эле ырчы болуп келатам депчи. Демек, ушунча жылдан бери албетте көптөн тажрыйба топтодуңуз. Балким өзүңүз продюсер болоюн деген оюңуз бар. Ушул нерсеге сиздин ойлор болду беле же бул нерсени ойлонбоп турсузбу? Мен өзүм ошо Куренкеевде плектр деген инструментти окугам, искусство университетинде. Ушундай продюсерлик эмеден окуу жайында, ошол жагында да окугам. Бул жактан тажрыйбам эмем да жакшы. Бирок азырынча өзүмдүн чыгармачылыгымды кичинекей кезимден бир максат кылып келип, дагы ырдала турган ырларым алдыда көп, жарата элек ырлар бар, дагы ырдай турган толтурган максаттар бар. Анан кийин ушул өзүмдүн чыгармачылыгыма өзүм салым кошуп, өзүмгө дегенде өгүздөй күчүм бар дейт го. Өзүм жүгүрбөсөм, продюсери жок кишиге бирөө барып ырыңды жазып бербейт да. Азыр ырымды өзүм барып жаздырам, клипимди өзүм барып чуркап барып тарттырам. Ошондон бардык азыр колум бошобойт. Кези келгенде балким Кудай буйрса музыкалык окуу жай ачуу деген пландарым бар. Продюсерлик гана эмес, чоң музыкалык окуу жай ачам деген максаттарым бар. Жакшы. Жакшы, аябай жакшы, кызыктуу маек куруп берип атасыз, урматтуу Нурмат мырза. Ооба, анан албетте биз башынан эле кечип коеюн. Башынан эле баягы келгендер бул жакта айтышты, эми силер деген доссуңар, бир чөйрөдө жүрөсүңөр, кенен алып баргыла. Азыр силер жөн эле суроолорду берип, жөн эле жооп алып коюш, баардын колунан келет. Бул жакта отурган баягы алып баруучулардын ал эмес, силер болсо доссуңар, силер болсо күлүп каткырып, каалаган өзүңөр кызыккан суроолорду берсеңер болот деген үчүн мындай күлүп каткырып отурабыз. Жалпак тилде эле сүйлөшүп атабыз. Анан анча-мынча баягы биз эми биринчи жолу чыгып аткан үчүн
баягы түшүнбөстүктөр да болуп калышы мүмкүн. Бул экөө чыгып алып аябай алып бара алышпайт экен деп ойлоп калышпасын Жакшы деп. алып барат. Сен кичине мындай чачтарың кыймылдап сүрдөп кетип атасың. Кичине. Аваз кичине сүрдөп мындай билинип калат да, аваз кичине. Эми Айдана деген алып барып жүрөбүз. Айдана бул такшалып калганыбызда алып барып калган. Ал эми экөөбүз болсо карай суроолорду. Капталдан берип атат. Кудай буйрса мындан да алдыда жакшы программаларды алып барып калабыз деген үмүттөбүз. Сон экөөңөргө чын айтканда Аваз мырза. Экөөңөргө абдан сонун жарашат экен ушинтип эфир алып барган. Рахмат мырза. Рахмат. Сиздин келгениңизге да аябай ыраазыбыз. Рахмат. Эми убакыт аябай тар экен. Да кичине отура туруңуз. Бул жерде бир жакшы шаңдуу оюнга дагы көңүл бургубуз келип атат. Ушуну менен сиздерге арналган концертибиз соңуна чыга элек дегендей эле болду. Жолдошум айткандай, чын эле биз эми мындай жеке жашоодо да көп сүйлөшүп, көптөгөн темаларды, көптөгөн сырларды билебиз. Ошол нерселерди албетте бул жерде сүйлөшүп, бизди сүйгөн, бизди урматтаган элге жакшы жалпак тилибиз менен түшүндүргүбүз келет. Биз айтып койгонубуз деле жакшы болду. Ооба, сонун болду. Эми кенен отура бересиз, кенен Инстаграмдарга, баракчаңызга кайсы жерде болбосун, кенен айта бериңиз. Колун болду. тартып киргизе берсеңиз. Ооба, сүйүктүм бар деп айттым белем, мына бар деп. Азыр болсо оюнга кезек берели. Бул дагы абдан кызыктуу бир жакшы оюн экен. Азыр бул жерде сиздерге сүрөттөр чыгып турат. Ошол сүрөттү Сиз сахнага чыгып берсеңиз. Ооба, сиз сахнага чыгат экенсиз, биз сизге сүрөттөрдү көрсөтөбүз. Ошол балким чыгармачыл адам болобуз, ошол адамды сиз турап беришиңиз керек. Сиз барсаңыз азыр баардыгы Эмнесин түшүнүктүү турап болот. берсиң, ырдаппы, бийлеппи? Сизге экранга чыгып көрсөтүп турат. Могул жерде эле тура бере бербейм Кел мен. досум. Бу авазыңа Кел Нурбат мырза. алдайт экен эй. Ушул жерге. Эми бере берсе болот суроолорду. Мынакей, биздин биринчи катышуучубуз деп коеюнбу? Ушинтип турап берет беке ба? Жок. Жок, азыр экрандан Ким экенин тааныдыңар да? Тааныдыңызбы? Жок. Жакында ошо Салтанат Шакенова. секирейинде атам. Үнүнөн тааныдым бул. Эме, бул Салтанат Шакенова деген кыз экен. Бул жерде редакторлор балким ырын коеюн деген же чын эле 15-этаждан түшкөн эме сөзүн. Кандай ырдаганын билесиз да? Турадың ба мен? Авастырбек бул жак койсоң акына. Келе кийинки. Мен де карасаң ай мына. Мен уялып кеттим ба? Нурбат мырзанын пародия жаатында аябай мыкты деп билебиз. Анда эмесе кийинки сүрөт Бакас. Бакас биздин энебиз. Окшошту. Бакас мырзанын 10% берет. Бакас. 100% Бакасты негизи көп киши турай албайт. Бирок Нурбат турады, мен таң калдым. Бакасты аябай жакшы көрөм, аябай жакшы жигит. Жакын иниңиз экени билинип калды. Анда эмесе кийинки сүрөт Так. бул жерде Асел Кадырбекова. Асел назик кызга. Бирок окшошту. Мындай Назиктигиңиз Асел өз назик кызга мынтип кыймылдап. Айдана болгондо мен могу тура бермекмин. Айдана сүрөтү барбы? Билбейм. Кара кет кийин. Азыр мен чыгып калсын балким. Кийинки сүрөт Айгерим эшим, Айгерим эшим. Мындай арале. Соны чын эле Айгерим эшимдин дагы ушундай эмелерин көрүп калганбыз, колу менен өзгөчө башкача ырдайт. Аябай жакшы болду. Кийинкиси? Кийинкиси бомба болот деп ойлойм. Кана көрөлү. О, кайрат кыргыз. Чота. Клёпка жок беле.
Эми биздин дагы акыркы персонаж бул жерде дүйнөлүк жылдыздарга кезек берет экенбиз. Мен билгем. Майкл Джексон. Бирок мен бир Нурмат мырзанын бир талантын айта кетейин. Азыр Майкл Джексонду өзүнө кылып бийлеп берет. Кеттик анда эмесе. Авас байкеңиз ая эме дух берген аякта дүйнөлүк. Молодец. Кет. Капталдап көргөн сөзмү? Эми дашмай койгон камчылап атканыңызды кара. Ушу менен бул жерде сүрөт түрткөндү, бирок мен өзүм жеке суранышым болот, мен ойлойм четке какпайт болушуңуз керек. Бардыгыбыз эле билебиз, бирок дагы бир жолу сураныш берген турган байкебизди туурап берип койсоңуз, мен ойлойм ушул оюндун бир сонун жыйынтыгы болот деп. Ушул жерде көзөбүз болмогай, Куда имени айдана десең. Дагы кичине. Музыкасы жок эле өзүнүн. 2 тонн ортосу деген. 2 тонн ортосу бандиттердин ортосу деп коюм мен Куда. Стрелканы божа койсо Куда. Мен орусча билбейм. Индира марка агуди дейт. Куда кол чапкыла. Кол чалар. Берген байкебиз абдан таланттуу киши, бирөөс айта кетейин. Ушул тураза бир айтат, мерген тургандай ырдай аласың биринчи деген бир суроо берди эле бирөө. Анан мерген байкенин өзүнө дагы эфирден жолу ушу Европага концерт коюп барып калып жолугуп, өзүнө да турап берсем аябай ыраазы болуп, баягы чыгармачыл адам болгон катары өтө туура кабыл алган. Анан кечирим сурайм, турап койдум, мерген байкебизди сыйлайм. Ооба, мен ойлойм бул нерсе эч кечирим сурай турчу деле нерсе жок, анткени бул өзгөчө стиль, өзгөчө шоу бизнестеги өзгөчө инсан, мындай болуш деле өтө кыйын. Мисалы биз Мерген байкени албетте жакшы билебиз, жакшы тааныйбыз, ушунчалык таланттуу, ушунчалык бир креативдүү, өзгөчө ой жүгүртүүсү бар мырза, ошондуктан өтө талант. Негизи чын да жакшы ырдайт а киши. Ооба. Биз Европага концерт коюп барганда жолугуп концертке келип, анан өзүнө турап берсем аябай күлүп, рахмат балам, айланайын, өмүрүң узун болсун. Тибилай өзүндөй тура эткенсиң Куда дейт. Чынында эле. Бул сизде мындай пародияга жакын, кандай десем, ушундай туураганыңыз каяктан? Кичинекей кезиненби бул талант барбы? Атайын репетиция кылып жүрөсүзбү? Үйдө күзгүнүн астында подозрительныйсызбы деп койсун. Күзгүнүн алдында репетиция кыласызбы? Эмнеден улам ушул пародияны үйрөнүп калдыңыз, билип калдыңыз? Эми достордун арасында эң эле эме шайырым эмин го, улам күлдүрүп ушинтип жүрөм, активдүү болуп. Анан бул ошондон улам деп ойлойм мен. Бир жолу ушу эфирлерге барып калып, радиолордун бирине эфирге барып калып, атайын ушундай программа бар эле, элдерге чалып, башкача үн менен тамашалап эме кылмай деп. Анан чалдын үнү, аксакалдын үнү менен чалсам, аябай ишенген да. 100% ишенип, бирөөгө Куда түшкөн. Бирөөдө сумкам калып калыптыр машинеңде деп ошентип аябай ишендирип, кызыктуу эфир болгон да. Андан кийин эле бир жерлерге барсам ошону турап берип кой деп калды. Анан бир күнү билбейм, бир жерден эле ушу дагы кимди деп ушу Мерген турганды турап берип кой деп калды да. Ошентип турасам окшошуптур да. Аябай окшошту деди эле, анан кийин өздөштүрүп кеттим деп. Негизи Нурмат мырзанын баягы тура баягы кайтылуу боюнча аябай талант негизи эле күчтүү. Жаштардан да бирөөнү куттуктап бергенде таң калганмын негизи. Аны айтпай эле коеюн, бирок аябай таң калтырып тургансың. Ошондой эмне убакыт учкан куш экен? Ооба. Мен дагы бир акыркы ошо суроомду бере алайын. Сиз бир гана ошо өзүңүзгө ылайыктуу, өзүңүз жаккан адамдарга деле турай аласызбы, же каалаган адамдын манерасын өзүңүзгө мындай тартып ошону турай аласызбы? Бул билбейм, негизи менин бул кесибим бирөөнүн тууралуу деле эмес, негизи анан бир нерсени көрсөм турайм көргөн нерсени. Мындай бирок баамдап жүрөм да бардык нерсеге. Өнөр жолунда жүргөндөн кийин анан бирөөнү таарызам деле таанымаксам боло берет го, ушундайлар барбы? Атабеков деле тааныйм дей берет го. Мен эми кимдир болот, жаңы чыгып келатабы, же болбосо мурдагы биздин эмгек сиңирген артисттерденби, бардык биздин эстрадабызда ким болбосун бардыгын тааныйм, бардыгын билем. Бирөөнү кандай десе баскан жоруктардан бери билем, мындай көп мамилелешмин. Маани берип жүрөм. Ошон үчүн турай берем баары. Өзгөчө талантыңыз. Эми Нурмат Садыровду турап берет экенсиз. Сизге микрофонду. Бая башында келген жаңы бүгүнкү жакшы чыгармаңызды
бардыгыбыз күтүп атабыз. Азыр болсо ушул бүгүнкү сүйүшкөндөр күнүндө эми майрамды эле эместек, бирок ошентсе дагы биздин көрөрмандар үчүн аткарып бериңиз. Ооба. Өзгөчө жапжаңы чыгарма Нурмат Садыровдун образында да коюлган. Ооба, бул чыгарма менин атыман кабыл алып коюңуз. Айдана айым. Чоң рахмат. Жалгыз махаббатым. Махаббатыңыздар түбөлүк болсун. Жолуксам аз гана жымаяр жазмага, бул дүйнө мага сенсиз жалган, сени бербейм башкага. Эх, неге мынча сулуусуң, эркелейсиң наздана, карай берем тамшана, тамшана. Жалгыз махаббатым, сен жайсың санамда, махаббатым, махаббатым, көргүм келип сагынам артанда. Жаным, махаббатым, сенде барбы жалганда, махаббатым, махаббатым, сен элесиң аламда. Балапан куштайын, жаныңдан чыкпайын, мен кереңе кереп алып, жүрөгүңө уктайын. Эх, сага гана ашыкмын, махаббатым ук жаным, жыбарыңдан жыттайын, жыттайын. Жалгыз махаббатым, сен жайсың санамда, махаббатым, махаббатым, көргүм келип сагынам артанда. Жаным, махаббатым, сенде барбы жалганда, махаббатым, махаббатым, сен элесиң аламда. Жалгыз махаббатым, сен жайсың санамда, махаббатым, махаббатым, көргүм келип сагынам артанда. Жаным, махаббатым, сенде барбы жалганда, махаббатым, махаббатым, сен элесиң аламда. Жалгыз махаббатым, сен жайсың санамда, махаббатым, махаббатым, көргүм келип сагынам артанда. Жаным, махаббатым, сенде барбы жалганда, махаббатым, махаббатым, сен элесиң аламда. Чыгарма. Чоң рахмат. Мынакей бат эле 1 саат өтүп кетиптир. Сизге чоң рахмат Нурмат мырза. Ал эми жалпы музыка каналын көрүүчүлөрү, сиздердин алдыңыздарда бүгүн өзгөчө майрамдык берүү болду. Махаббатыңыздар түбөлүк болсун деп ар дайым биз кызматыңыздардабыз. Бүгүн Аваз Акимов алып баруучусу болду. Мен Айдана Дека, конокто Нурмат Садыров. Мен оюмча бардык көрөрмандарга жактуу болуш керек. Андыктан шоу менен шоунун менен бирге болуңуздар. Албетте бүгүнкү биздин эмгегибиз сиздерге жакты деп ойлойбуз. Андыктан Нурмат мырзага да чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ушуну менен жомок артынан жомок бересинен көрүшкөнчө. Сак саламатта болуңуздар.